Бул Азимбек Бекназаров экөөбүз бир курста Кыргыз мамлекеттик университетин чогуу окуп, юридикалык факультетин бир бүткөнбүз. Эми анын учуру келгенде өзү айтат болуш керек, бирок муну дагы адаштырып, биз ушундай бир жалданган снайперди кармап алдык деген сүйлөшүүлөр болгон. Ушул коопсуздук кызматынын кызматкерлери автомат, керек болсо жанагындай гранатомет, граната жана башкаларын алып эмнегедир ушул форум жакты көздөй барышкан да. Мобилдик телефон менен чалганда эле 30 тыйынды кармап калып бир Бакиевтердин убагын. Ушул акчаны алар алып кете албай калды да, ошол убакытта кармап калган. Ушул акча толугу менен бир канча миллион топтолгон экен. Ошол убакытта укук коргоо органдары, айрыкча милиция кызматкерлери айрыкча түштүктө толугу менен жанагы деморализация деп атпайбызбы? Бул мен уже мындай кызматка тойдум, иштебейм деп 80% кызматтан кетип калган. Ал эми июнь окуясына жалпысынан укуктук баа берилиш керек деген бул мүмкүн эмес да. Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев болмокчу. Байтемир мырза, биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү биздин кебибиздин төркүнү 2010 жылдардагы Кыргыз тарыхында чоң окуялар катары белгилүү болгон бул 7 апрель жана Ош окуясынын тегерегинде кеп кылсакпы деп атабыз. Ошондуктан арадан жылдар өттү, сууларақты, ошол окуяларга баа бере турган, ошол окуяларга бир баам сала турган учур келди го деп ойлойм. Анткени сиз ошол окуялардын арасында болгонсуз, өзүңүз катышкансыз, тергегенсиз дегендейчи. Ошондуктан сизди мен ачык маектешүүгө чакырам. 2010 жылы 7 апрелде эл толкуп, анын натыйжасында бийлик алмашты. Ошол окуядан кийин сиз өлкөнүн башкы прокурору болуп дайындалдыңыз. Ал кызматка сиз кайдан, кайсы себептен улам, ким аркылуу ал кызматка келип калдыңыз? Эми бул жерде азыр жашыра турган деле эчтеке жок. Ар ким өзүнүн мындай маанайлаш саясий көз караштары туура келип калган адамдарды бийликке келгенде команда кылып топтойт эмеспи? Бул 7 апрель окуясы болгонго чейин эми биринчи саптарда болбосом дагы ушул Азимбек Бекназаров Кыргызстандын баары билет. Бул Азимбек Бекназаров экөөбүз бир курста Кыргыз мамлекеттик университетин чогуу окуп, юридикалык факультетин бир бүткөнбүз. Анан ушул кишинин тегерегинде болуп ар дайым ушул саясий процесстерге айрым учурларда аралашып, кайра чыгып, ушинтип жүргөн маал эле 7 апрель окуясы болгондон кийин ушул Азимбек Бекназаров түн ичинде чакырып келип, ушундай биз бир бүтүмгө келдик. Мен укук коргоо органдарынын куратору болуп дайындалдым. Убактылуу өкмөт башчысы болуп Роза Исаковна болду. Мен укук коргоо блогун куратор болдум. Экономикалык блокту башка орун басары Тескемей болду деп ушул мага сунуштады да. Сен макул болсоң ушул кызматка азыр ушундай акыбал болуп атат. Иштеп бербейсиңби деп. Мен башында макул болбодум. Убакыт аз эле да, өтө аз эле. Мен 7 апрелде эл менен ошол площадьта, аянтчада жанагындай биздин эр азаматтар окко учуп атканда мен ошол жерде жүрдүм. Азимбек нарында эле. Анан ошол жерде болуп аткан окуяларды Азимбек менен сүйлөшүп, ал буяк мындай болуп атат. Тигил оппозиционерлериңер тигинси тиякта, мунусу камакта дегендей ушул баягы ортодо координациялык иштерге аралашып жүрдүм. Анан түн ичинде алар нарындан келди, таңга маал ушул түнкү бир 4-төрдө болсо керек ушул кездигип сунуштады. Мен башында макул болгон жокмун. Алдыда боло турган иштер өтө көп эле.
башка бир тармакка сунуштап көрбөйсүңөрбү? Эгер башка тармак болсо иштегенге макул болом, бирок башкы прокуратуранын алдыдагы жанагынын баарын бир чети чочудум. Чынын айтыш керек. Анан болбоду, жок. Ушундай убакытта жардам берип иштебесең качан иштейсиң, эртең менен кел деди. Анан эртеси эртең менен ушул азыркы коргоо министрлигинде топтолуп ошол жерде Роза Исаковна отурган экен, ошол жака келдик. Анан болушкан жок, ушул чогуу чечтик. Кыскасы Азимбек Мекназаровдун ишенимдүү адам экенсиз, турмушта, кызматта бир сыналып, бир сыноолордон өткөн экенсиз да. Сиз баш тартсаңыз башка бирөө деле вариант болгон эмес экен да. Болбосо керек ушул эмнегедир ушул мага сунушташты да. Эми ушинтип окуя болду, окуяда курман болду. Ошол окуяга байланыштуу бир нече кылмыш иши козголду. Бир нече эмес, даже ондогон кылмыш иши деп айтсак болот. Ушул убакка чейин пикирлер бар. 2010-жылы 7 апрель окуясы адилет тергелген жок, өз баасын алган жок депчи. Сиз кандай ойлойсуз бул окуя боюнча? Эми албетте ар кандай пикирлер айтылып келатат. Ар кандай пикирлер айтылып келип атат. Бирок мен ошол укук коргоо тармагын көзөмөл кылган башкы прокурорлук кызматты жетектеп туруп, биз болгон чындыкты элге жеткизгенге аракет кылдык. Болгон чындыктын жүзүн ачканга аракет кылдык. Укук коргоо органдарынын алдында кандайдыр бир деңгээлде чындыкты бурмалагыла, андай болбой мындай кылгыла деген тескөө да болгон жок. Балким кимдир бирөө ошол кармалбай качып кетип жазасын албай калганга албетте нааразы болгондор бар. Бирок биз баардыгын кармап, түрмөгө кийирип, камап, жазасын бергенге жетишпей калдык. Эми ага объективдүү, субъективдүү ар бир нерсенин себептери болот эмеспи? Бирок негизинен жалпысынан биз болгон окуянын жүзүн ачып, бетин ачып, коомчулукка жарыялап турдук. Сот жазасын алды, ала тургандар, эми албагандар, качып кеткендер сырттан соттолду дегендей. Ойлойм, эртеби кечпи баары бир жазасын алышат деп. Сырттан соттолду демекчи, мына өлкөнүн экинчи президенти Курманбек Бакиев өткөндө бир интервьюсунда айтты, мени сырттан эле соттоп коюшту, мени ал 7 апрель окуясы боюнча тергөөгө чакырган жок, тергөөчүлөр Минскиге келсе болот эле, же болбосо менин адвокаттар менен иштешсе болот эле, же болбосо онлайн деле мен сурак бермекмин депчи. Буга эмне дейсиз? Убагында эмне үчүн Курманбек Салиевич тергөөгө алынган жок анда? Эми бул тергөө деген сурак менен эле чектелбейт да. Бакыт мырза, тергөөнүн көп тармактуу укуруктары бар десек туура болот да. Тергөө бир эле адамды онлайн иретинде сурак кылып эле, анан ошого бүтүп жыйынтык чыгарып эле, анан болду тергөө бүттү деп бүтүм чыгарып койгонго болбойт. Өлкөнүн мурдагы президенти Курманбек Бакиевке көп кылмыш иштери байланган. Ал кишини тергеп эле жыйынтык чыгарып, сурак кылып эле жыйынтык чыгарып коюш мүмкүн эмес. Ошол себептен биз Минск конвенциясы, Кишинев конвенциясы деп СНГнын тармагында ушул эки эле укуктук актылар бар, прокуратура жана башка органдар кызматташа турган. Ошол укуктук актылардын негизинде биз бул кишини бизге кайтарып бергиле деген талапты койдук. Бизге ошол керек болчу да, тергөөнүн дагы багыты болот, тергөөнүн да сырлары болот. Бизге онлайн иретинде сурак кылып, анан бүтүм чыгарып, жыйынтык чыгарып коюш мүмкүн эмес. Азыр дагы мүмкүн эмес. Биз бул кишини айтып атпаймынбы, бул киши көп кылмыштарга байланып калган, көп суроолор бар. Бул кишиге сырттан өкүм чыгып ошо соттолбодубу? Бирок эмненин негизинде соттолдум деп өзү да суроо берип атпайбы? Ага кандай деп жооп берсек болот ошо? Эми бул кишиге эмненин негизинде соттолдум дегени жана айтып атпаймынбы, бир эле сурак кылып коюп эле бүтүм чыгара бергенге болбойт. Бул кишинин тегерегинде соттолушунун себеби көптөгөн кылмыш иштин материалдары, көптөгөн күбөлөр суралган, көптөгөн фактылар
биригип экспертизалар Демек жүргүзүлгөн фактылар, деген. далилдер жетиштүү деп ойлоп атасыз. Жетиштүү деген ойго келгендиктен тергөө сотко жиберип атат. Сиз жана конвенция жөнүндө айтып атпайсызбы? Ошол дарылы конвенцияларда, башка документтерде Белоруссия менен Кыргызстандын ортосунда кылмышкерлерди же ошо чектүүлөрдү алмашуу жолсо деген документ бар десек болот анда. Бар. Эмне үчүн ушул 10 жылдан ашык убакыттан бери ошол экинчи президентти Кыргызстанга алып келүү маселеси чечилбейт? Кыргыз тарап, Кыргызстандын прокуратурасы бир нече жолу Минскиге каттарды жөнөтөт, бирок андан тиешелүү Кыргызстан күткөндөй жооп албайт да. Анын себеби эмнеде өзү? Эми себеби бир эле. Себеби бир эле. Бул мыйзам менен саясат экөө бул биздин эле мамлекетте пайда болгон окуя эмес. Бул дүйнө жүзүндө саясат менен мыйзам кармашып келет. Көпчүлүк учурда саясат мыйзамдын үстүнөн үстөмдүк кылып мыйзам аткарылбай калган учурлар өтө көп болуп атпайбы? Азыр дүйнөдө болуп аткан процесстерди баарыбыз байкап атабыз. Ушундай эле окуя болду. Белоруссиянын мамлекет башчысы саясатка таянды дагы, мен башпаанияк берип койдум, бул берилбейт деп мыйзамдуу талапты аткарбастан саясий бүтүм чыгарып, саясий чечим кылып койду. Ошонун себебинде эле бул мыйзам ишке ашпай калды. Жана мен айтып аткан Минск, Кишинев процесстери, бул прокуратура, укук коргоо органдарынын бул таяна турган мыйзамдуу актылар эле ошолорду аткарттырбай койду. Болгон себеби эле ушул. 2010 жылы 7 апрелдеги окуяда Ак үй тараптан атылган октор, көз катары нелер, снайперлер жөнүндө кеп болгон. Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров айткан, биз жалданган снайперлерди кармадык, алар жазасын алат депчи. Анан кийин эле ал снайперлер жөнүндө кеп токтоду жок да ушул убакка чейинчи. Сиздердин тергөөдө бул снайперлер жөнүндө, сырттан келген адамдар жөнүндө, куралчан адамдар жөнүндө барбы факт өзү? Бир дагы факт болгон эмес. Эмдигиче дагы андай фактылар катталган жок. Бул билбейм эмне себептен ошол убакта Азимбек Бекназаров ошондой жарыя жасады. Кийин мен сурадым, эмнеге сен ушундай эч нерсеге таянбай, жок дегенде бизден бир сурап, анан ушундай кылбайт белең десем, эми буларга ошол убакта ар жактан ар кандай маалыматтар келип турган да. Эми анын учуру келгенде өзү айтат болуш керек, бирок муну дагы адаштырып, биз ушундай бир жалданган снайперди кармап алдык деген сүйлөшүүлөр болгон. Ошондой маалымат берген киши дагы бар. Бирок биз тергөө учурунда сырттан келген, жалданып келген кандайдыр бир снайперлер ушул ок атып Ак үйдү коргогон деген фактыны таба алган жокпуз, катталган эмес. Андай болгон эмес. Ошол 7 апрелдеги окуядан кийин 90га жакын 87 адам өлгөн деп жүрөт. Бирок ошол өлгөндөрдүн арасында дагы Бишкектин көчөлөрүндө жөн жайлы өлгөн, бейажалы өлгөн адамдардын дагы сөөктөрү ошого кошулуп кеткен деп калышат да. Сиз прокуратурада ушундай фактылар барбы, болгонбу, же чындап эле ошол окуянын катышуучулары болдубу баардыгы эле? Мен бир жок дегенде ушул бир фактыны билем, ушул мародерлук кылып башкача өлүм менен өлгөндүн сөөгү дагы эми ал убакта ушундай башаламандык болуп каза болгондун баарын Бишкектин моргуна жеткизип атканда ошондой адамдын дагы сөөгү ошол жака аралашып калган да. Бирок мындай нерселерди башында баардыгы бир болуп тергелип келген, бирок ким каяктан ок жеп каза болду, баары тең териштирилип тергөө тарабынан баардыгы өз ордуна коюлган. Мындай факты болгон, тилекке каршы башында катталган. Бирок алар ушул биздин 90 азаматтыгы Ак үйдүн тегерегинде ушул мурунку диктаторлук режимге каршы чыгып каза болгондордун арасына аралашып кетип, мамлекеттен компенсация алып, үй жай алып, ушундай жашап атат деген андай болгон эмес. Андай факт болгон эмес. Бирок сөөгү биздин ушул
Ак үйдүн алдында каза болгондордун сөөгүнө аралашып кетип, биринчи списокко кирип кетип, анан бирок кийин чыгарылган анын баары. Кийин чыгарылган деп Чыгарылган. айтсак болот. Да. Дагы бир факт жөнүндө коомчулукта кеп бар. Ушул Алматы көчөсүндө форум ишканасынан демонстрация башталып атпайбы? Анан кийин Алматы көчөсүндөгү көпүрөгкө келгенде атайын кызматтынбы же куралдуу күчтөрдүн органдарынын аскерлер ошол жерге атайын куралдарды таштап кеткен. Ошол демонстранттарды мынага бир жардам бергендей элес калтырган бир ойлорду айтылат да. Прокуратуранын тергөөсүндө ушул факты кандай деп эметилген? Мыйзамда укук коргоо органдары кайсыл убакта, кайсыл жерден курал жарак менен жанагындай боевой патрон деп атпайбызбы? Ушундай курал жарак менен кайсыл убакытта, кайсыл жерде элдин алдына чыгып токтогула деп биринчи асманга атып, анан аны укпаса түздөн түз атканга укуктуу деген бул мыйзамда так жазылган. Бул стратегиялык объектилер коркунучка учураганда деп турат да. Тилекке каршы 10-жылы эмнегедир ушундай куралдарды алып алып, биздин атайын кызматкерлери, ички иштер кызматынын кызматкерлери, жок, мен эми ички иштер кызматкерин кошпой эле коеюн, себеби булар курал жарак менен барган эмес. Ушул коопсуздук кызматынын кызматкерлери автомат, керек болсо жанагындай гранатомет, граната жана башкаларын алып эмнегедир ушул форум жакты көздөй барышкан да. Келаткан элди ошол жерден токтотобуз деген ойдо барганбы деп биз мунун баарын анализдеп көргөнбүз, бирок ал жерден токтотконго мүмкүн эмес эле да. Бул акылга сыйбай турган жорук болгон да, улуттук кызматтын кызматкерлерин бул кылган. Анан баягы масса көп да, эл келатып эле аларды укпастан эле тебелеп эле ушинтип кол салган. Анан алар жана курал жарактын баарын таштап коюп качып кеткен. Ошол курал жарак толугу менен ошол жерде келаткан элдин колуна тийген да. Ооба. Анан бир чети ушул ойго келесиң, балким булар атайын барып ушул эл курал жарак алса, анан баары бир басып отуруп ак үйгө келет. Анан ак үйдүн алдынан биз токтотобуз, ошондо булар жанагындай боевой патрон менен бизге кол салса, биз анан булардын баарын атып түздөн түз өлтүргөнгө жакшынакай баягы жол ачылат деген ой менен ушундай кылганбы деп бүтүмгө келгенбиз да. Азыр дагы мен ошондой бүтүмдөмүн. Бирок ушул убакытка чейин ушуну биз мындай атайын кылган жок элек. Биз ошол жерге барганыбыз жаңылыштуу болгон экен курал жарактар менен деп бир дагы ошол убакта иштеген жоопкерчиликтүү кызматкерлердин бирөөнүн дагы мындай түшүндүрмөсүн мен уккан жокмун. Ушул иш боюнча, жоопкерсиздик боюнча, же болбосо бир атайын болгон боюнча мындай өзүнчө тергөө кылып, өзүнчө иш ачса болот беле ушул факты боюнча? Эң жанагы мурунку ушул коопсуздук кызматынын башчысы Мурат Суталиновго кылмыш ачылып, соттолуп отурбадыбы, жазасын албадыбы? Эң биринчи кылмыш иш ушул болчу Мурат Суталиновго карата. Себеби анын кол алдындагы иштеген кызматкерлер барып жанагындай окуяга туш болуп, анан ушул Мурат Суталиновго ушул айыбы, эң биринчи айыбы ушул болгон. Байтемир мырза, мына 2010-жылдагы Оштогу улуттар аралык кагылышуудан кандуу окуя болуп, Кыргызстандын тарыхында бир кара так болуп калды. Бул дагы сиз иштеп турганда болду. Окуяга ар ким ар кандай баа берип жүрүшөт. Бирок кошуна мамлекеттин ошол кездеги президенти Ислам Каримов Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында туруп айтты. Бул окуяга кыргыз менен өзбек эмес, башка сырткы күчтөр чагымчылык кылып, козутуп койду деген тезисти айткан да. Сиздердин тергөөдө, сиздердин иште бул окуянын негизги себепкери ким болгон деп ойлойсуз? Себептери менин жеке оюм боюнча бир эле эмес, бир канча болуп атат да. Бул биздин ички саясат. Мамлекетибизде ошол убакта ушунчалык саясий күчтөр, саясат кайнап турган учур эле. Анан албетте биздин саясатчылар дагы көптөгөн каталарды кетирип койду.
Сырткы күчтөр боюнча келгенде ушул тергөө органдары тергөөдө жүрүп атканда биз ушул өзбек улутунда жашаган адамдардын жанагындай үйлөрүнүн крышасына ушул СОС деген жазуу ар бирине жазылып бир кандайдыр бир белги катары жазылган да, кыргыздардыкында эмес. Өзбек улутундагы көбүрөөк ошол масса жашаган жерлерде ушул крышага СОС деген жазуу жазып, булар мурун даярдалган экени тергөө маалында ушул окуяга мурун эле даярдык көрүлгөнү. Анан жанагы атайын жүк ташыган машинелердин терезелерине ок өтпөгүдөй кылып темирден жанагындай эмелерди жасатып, атайын кичинекей айнекче калтырып, мурундарына ушул машинелерди сүзө тургандай ушундай атайын даярдыктар болгондуктан биз ушул сырткы күчтөр дагы ушул процесске аралашкан экен деген бүтүмгө келгенбиз. Бирок тилекке каршы биз далилдей алган жокпуз аны. Эч кимге кайсы бир мамлекетке ушул мамлекет экен деп бул тергөө мындай маселени да тергөө жетише албайт. Буга биздин техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы, физикалык мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы жок. Бирок ушундай ойдо калганбыз, аны жанагы Өзбекстандын президенти жарыя кылбады беле. Ошол убакта биздин дагы президентибиз Роза Исаковна дагы ушул сырткы күчтөр дагы бар экен деп жарыяла кылган. Мындай факт болгон, азыркыга чейин мындай бул фактынын, бул ой пикирдин бир негизи бар да анда. Негизи жанагы мен айткан негиздер бул атайын даярдыктар, ушул жанагындай бул крышага эмне үчүн СОС деп жазып коет. Муну только жанагындай бир учак менен учканда көрүнө турган жерлерге, балким ошондой программа болгон. Сиздерде факты бар, мамлекеттин атын айтпасак да бир таасирдүү мамлекеттердин бир топ генералдары ушул окуя болгонго чейин Ошто болгон, жана сепаратисттик күчтөр менен дагы жашыруун сүйлөшүүлөр болгон деп айтылып калат да. Сиз ушул фактыларда да негиз барбы? Эми муну буга мен негиз бар деп айта албаймын. Бизде ошол атайын кызматтын жетекчилери буларда мүмкүнчүлүктөр чоң. Биз тергөөдө гана далилденген фактыларды айтышыбыз керек. Тергөөдө андай фактыларды биз далилдей алган жокпуз. Бирок жанагындай ошондой бүтүмгө келе турган, ошондой ойлорду ойлой турган жанагындай фактыларды көрүп алып, биз мындай болгон экен деген бүтүмгө келгенбиз да. Коомчулукта бул Ош окуясы боюнча убактылуу өкмөткө өтө катуу сындар айтылып келет. Ошол убактылуу өкмөт бул окуянын алдын алса болмок. Тилекке каршы тескерисинче убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү сепаратисттик күчтөр менен, алардын лидери менен кызматташып, аларга бир топ жеңилдиктерди берип, мындай кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып бергендиги үчүн ушул окуя келип чыкты дейт да. Сиз мына надзордук органдын башчысы катары андан бери 10 жыл өттү. Бул окуяда убактылуу өкмөттүн канчалык деңгээлде бир жоопкерчилиги болду деп ойлойсуз? Бул жерде биз саясий жоопкерчилик жөнүндө гана сүйлөшүшүбүз керек. Убактылуу өкмөт өзүнүн саясий жоопкерчилигин алды. Биз алабыз деп ошол убакта эле жарыя кылган. Саясий жоопкерчилик менен кылмыштык жоопкерчиликтин экөөнүн ортосунда асман менен жердей айырма бар да. Кылмыштык жоопкерчиликке тартыш үчүн, кылмыштык жоопкерчилик жазасын бериш үчүн бул кылмышкер атайын ушундай ишке жол бериш керек да. Атайын кара өзгөйлүк менен, кара ниеттик менен кыргыз өзбек чабышып, ушул кыргыз көбүрөөк өлсө экен деген бул кылмыш жасалыш керек эле да. Балким кандайдыр бир байкабастык кылып, же болбосо маани бербей, алдын ала токтото албай калды деген мындай саясий жоопкерчиликке биз ошол убакта убактылуу өкмөт дагы мойнуна алганда биз саясий жоопкерчиликти алабыз деп. Кадыржан Батыровго ошондой мурдатан чоң мүмкүнчүлүктөрдү бир ачып берип койгондугу убактылуу өкмөттүн, ага карабай аганын башына катуу иш түшүп калган учурда убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү ага паспортторду жасап берип туруп өлкөдөн чыгарууга шарт түзүп бергендиги бул
кайсы жоопкерчилик болот? Саясий жоопкерчиликпи же кылмыш жоопкерчилиги барбы бул жерде? Бул жанагы сиз айтып аткан Кадыржан Батыровго паспорт даярдады деген бул окуяга, түштүк окуясына чейинки болгон, менин билгениме караганда ага чейинки болгон окуя да. Ооба, май айында болгондо Жалал Абадда тополоң болбодубу? Жанагы Тейиттеги Бакиевдин үйү өртөнүп, ошого байланыштуу. Ошол окуядан кийин чыгып кетти да, туура? Ооба, июнь окуясы Демек, май айындагы июнь менен Ооба. тыгыз байланыштуу да. Бирок менин эмем боюнча, менин билгеним боюнча Кадыржан Батыровго паспорт даярдалып, ошондой каттар кеткени бул июнь окуясына чейин болгон окуялар. Буга баягы Кадыржан Батыровду пайдаланып, тополоңун чыгарып, июнь окуясында кыргыз менен өзбекти чабыштырып салгандан кийин паспорт берилди деп атайын буга паспорт даярдалып качырды деген бул жалган маалымат да. Бул андай болгон эмес. Бул паспорт маселеси бул май айында экен, иши кылып ага дагы убактылуу өкмөттүн эч кандай мүчөлөрүнүн аралашмасы жок. Ушул азыркы иштеп аткан Эдил Байсаловду эмнегедир аралаштырышат. Эдил Байсаловдун колу менен кат кеткенби? Бул убактылуу өкмөттүн мүчөсү эмес эле. Муну кийин укук коргоо органдары териштирип жүрүшкөн. Кылмыш иш да козгошсо керек эле. Бирок эмнегедир ал жерден кылмыштын курамы жок болуп калдыбы? Бирок эмнегедир коомчулукка мындай ачык маалымат берилип, Эдил Байсалов күнөөлүү болсо Эдил Байсаловду жоопко тартыш керек эле. Тарткан жок. Демек Эдил Байсаловдун да күнөөсү жок деген бүтүмгө келем да. Сиз эмне үчүн кыска мөөнөткө иштедиңиз? Сизди эмне үчүн алмаштырганга туура келди? Сиз Бекназаровдун эң ишенген адамы эмес белеңиз башындачы? Эми бул баягы окуялар бүттү дегендей, ушул окуяга июнь окуясы, апрель окуясы иликтенип такталып бүтөйүн деп калган учур эле. Анан түштүк окуясы чыгып кетти. Ал түштүк окуясындагы мындай иликтеп тактап бир иретке салып, прокуратуранын иши, укук коргоо органдарынын иши бир жолго түшүп калды эле да. Ошол убакта алдыда шайлоо, парламенттик шайлоо болот деп уже саясий партиялар катталып шайлоого камынып калышты эле. Бул мен көп жерден унчукпайм да. Ушул бир мындай көрүнүктүү адам боюнча башка ички иштер министрлиги иш козгоп алып, тиги апрель айынан бери тергелип келаткан бир иш бар эле да. Атын айтпай эле коеюн эми. Анан эмнегедир ошол убакытта уже июль айынын аягы, августтун башында Болот Шер министр эмес беле. Ал бир саясий партиянын көрүнүктүү адамы. Анан мени ушул Роза Исаковна чакырып калды, ушундай бир иш бар экен, эмнегедир ордунан жылбайт, ушуну прокуратурага алып сиз бир чекит койсоңуз жакшы болот эле деп. Анан мен түшүндүм, ал Кыргызстандын тарыхында, Кыргызстанда орду бар, саясий салмагы бар. Ошол убакта көрүнүктүү оппозициялык партияда мындай жакшы иш алып бараткан адам эле. Анан мен түшүндүм саясат экенин. Атын айта албайсызбы? Атын эми айтпай эле коеюн. Анан мен Роза Исаковнага айттым, Роза Исаковна, мен кайсы орган тергейт, мага айырмасы жок. Мен көзөмөлдөй турган орган болгондуктан мен ошол ички иштер министрлиги тергей берсин. Мен көзөмөлдү күчөтөйүн, укуктук баа бердиртейин. Силер өзүңөрдүн ишиңерди кыла бергиле. Ал менин ишим болсун. Айтып койгонуңуз рас болду десем, жок, ал ишти силер прокуратурага алгыла деди да. Анан мен жок, андай болбойт. Бу мыйзамда жаза процессуалдык кодекс деген эң негизги мыйзам бар. Ошол жерде кайсы орган кайсыл кылмышты тергеш керек деген жазылуу да. Ошону көргөздүм. Мына бул жерде ал бир чарбалык иш экен. Прокуратуранын андай иш менен алектенгенге убактысы да жок, анан мыйзам да жол бербейт. Ошондуктан ошол тергей берсин деп мен баш тарттым. Ошол убактан баштап
тиги Роза Исаховна экөөбүз мындай эме болбой калдык да, мен моюн сунбай баш тарттым. Анан ошондон кийин башталды бул процесс. Анан дагы саясат күчөй баштады. Тиги Азимбек Бекназаров менен Атамбаевдин ортосундагы тирешүү аябай күч ала баштады. Анан ошол учурда келген мен эле эмес, жеке эле ошол убакта жогорку соттун төрагасын кызматтан алышты, мени алышты. Бөлүкбаев Эркин финанс полициясына кызматка келди эле, аны алышты. Бул жерде ошол саясий кызыкчылыктар менен саясий эсептин негизинде Азимбек Бекназаровду алсыратып, ошол алып келген кадрлардын баарын кетирсек, анан Азимбек Бекназаровду кетиребиз деген бир сасык саясат болду окшойт деген бүтүмгө келем да ушул убакытка чейин. Деги эле айтсаңыз, ошол 7 апрель окуясына байланыштуу кылмыш иштеринде, Ош окуясына байланыштуу кылмыш иштеринде прокуратура багы көзөмөл органы катары, надзордук орган катары мындай өз алдынча көз каранды эмес иштей алдыбы, же Ак үйдүн да бир кысымы болдубу, басымы болуп аттыбы? Жана өзүңүз Отунбаева менен болгон отуңуз күйүшпөй калгандан улам сурап атам да. Бул президенттерге деле жанагындай кайнап турган учурда 90го жакын жаран каза болуп, биз жума сайын мен жума сайын 90го жакын жана өлгөн балдардын тууган уруктарына кезигип, мындай болуп атат, андай болуп атат деп отчет берип, ар биринин андай убакытта бийлик өкүлдөрү, саясатчылар тескерисинче качат. Менин жаным тынч болсун, прокуратуранын милдетиби же ички иштер министрлигиби же улуттук коопсуздук мага тийбесе болду, өз казанында өзлөрү кайнай берсин деген учур болуп калды да. Анан гана баардык нерсе тынчыйып, өз ордуна келгенде, анан ошол сасык саясатчылар ошол убакытта укук коргоо органдарынын колу менен бирдеме жасаганга аракет кыла баштайт. Мен иштеген убакытта өзүңүз билесиз, чынында эле ушунчалык көп жумуш, жалаң жанагындай өлгөндөр менен, алардын экспертизасы, аларды кое турган жайын камдаш, андан кийин турак жайын камдаш, ага каражат табыш деген маселенин баары ушул менин мойнумда болду да. Эмнече прокуратурага турак жайга чейин сиздин мойнуңузда? Турак жайга чейин баягы эсиңизде болсо керек, баягы мобилдик телефон менен чалганда эле 30 тыйынды кармап калып бир Бакиевтердин убагында. Ушул акчаны алар алып кете албай калды да, ошол убакытта кармап калган. Ушул акча толугу менен бир канча миллион топтолгон экен. Анан эски бийлик качып кеткенден кийин мамлекеттин финансылык акыбалы жок. Анан ушул акчаны бериңиз, ушул чечип берсеңиз, ушул акчага биз турак жай куруп берип, буларга бир кандайдыр бир деңгээлде моралдык жана бир материалдык жардам кылалы деп, анан ошол акча, негизи ошол акчага бул Жал микрорайонунда биринчиден болуп 2 үй курушпадыбы? Ооба. Ушул акчага курушту да убактылуу өкмөт. Ушул акчанын маселесин чечип бердик. Андан кийин ушул жанагы баягы ячейкалардан ызы чуу болуп табылган бир 20 канча миллион доллардын дагы. Ооба, ошол жөнүндө дагы суроом бар эле. Ошол убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө ошол ячейкадагы акчаларды мындай көзөмөлсүз алып, каалашынча пайдаланган деген дагы ойлор бар эмеспи? Анткени убактылуу өкмөттүн 2 мүчөсү Темир Сариев менен Бекназаровдун аудио сүйлөшүүлөрү дагы телефондо сүйлөшүүлөрү коомчулукка таркап кетпедиби да? Ушул элдин мүлкүн, элдин акчасын, банкта турган акча дагы таланып тонолгонбу? Ушундай факты барбы өзү? Жок, мындай бир дагы факты болгон эмес. Элдин мүлкүн, элдин акчасын алып койсок, эмгиче бирөө арыз жазып чыгат эле да, бул менин акчамды алып жеп коюшту булар деп. Андай бир дагы факты катталган эмес. Бардыгы ушул Бакиевдин жакындарына, Бакиевдин өзүнө тиешелүү гана ячейкалардан акча алынып, бардыгы ушул убактылуу өкмөткө казначей аркылуу өткөзүлүп берилген. Анан эми өткөзүп бергенден кийин анан эми убактылуу өкмөт бардык ыйгарым укуктары өзлөрү колуна алган, жоопкерчиликти алышкан, анан алар пайдаланган туура. Кийин өзлөрү дагы отчет бербедиби, биз бул жака мындай пайдаландык эле. Албетте бардыгын баягы ал учурду мен мындай бир өзгөчө кырдаал катары азыр баалайт элем да. Ал убакта азыркыдай казначействого кат жазып коюп, казначей
10 күндө карап, анан ал дагы бирөөнө поручение берип, анан платежный поручение берип, акчаны жөнөтүп, анан ал убакта андай убакыт эмес эле да. Булар баягы кыргызча эле, себеби тез чечиле турган маселелер болуп калган. Булар чакырып алып, убактылуу өкмөт мүчөлөрү расписка жазып берип, бирок кийин мыйзамдаштырып койду. Өзүнө жеке акча алып алып, ошол акчага барып, сатып алчысын сатып алып, таратып бере турган таратып берип дегенде кыргызча иштей турган дагы убакыт болгон. Ошондой фактылар бар. Муну кийин иликтешкен, муну толугу менен кийин кылмыш иш козгоп алып, баардыгын тактап бир сомуна чейин отчетун беришип, анан жабышкан. Бул жөнүндө маселе жок. Жанагындай сырттан жөнөкөй жарандардын акчасын алып анан пайдаланып салуу деген бул жөн эле доомат саясат. Ош окуясындагы негизги сепаратив күчтөрдүн жетекчилери, лидерлери ошол убакта Кыргызстандын бийлигинде де отурушкан, парламентинде депутат болгон адамдар болгонда негизги уюштуруучуларды, жетекчилерди ошол убактагы убактылуу өкмөт мындай кармай алган жок деп атышат. Ошол убакта көпчүлүгү сыртка чыгып кеткен. Мына кече жакында тиги Карамат ким? Абдуллаева деген гана кармалып отур. Калган баары ушул убакка чейин кармалып электе да. Ошол убакта биздин бийликтин алсыздыгы болуп калдыбы же болбосо бийликтин айрым мүчөлөрүнүн алардын чыгып кетишине бир жардам менен кетип калды деп ойлойсузбу? Эмне болгон өзү? Бийликтин, менин жеке оюм боюнча, албетте бийликтин алсыздыгы. Убактылуу өкмөт толук кандуу иштегенге жетишкен эмес. Жанагы ячейкадан алынган акчалардын бир топ акчасы ушул убактылуу өкмөттү колдоп, убактылуу өкмөттү колдогула, жергиликтүү бийликтерге жардам бергиле, жана башка ушул максатта көп акча сарпталган да. Бул убактылуу өкмөт жыргаганынан андай чараларга барган жок да. Анан ошол убакытта укук коргоо органдары, айрыкча милиция кызматкерлери, айрыкча түштүктө толугу менен жанагы деморализация деп атпайбызбы? Бул мен уже мындай кызматка тойдум, иштебейм деп 80% кызматтан кетип калган. Бир эмес бир канча тапшырма берилсе дагы алар барып ушул мисалы Кадыржан Батыровду кармай албай коюшкан. Камакка алганга кудуреттери жеткен эмес. Физикалык күч жетпейби же каражат жетпейби же? Күчү жеткен эмес, себеби анан бул мына Кадыржан Батыровдун мамлекеттен качып кеткендиги боюнча кылмыш иш козголуп, мен ал иш боюнча күбө катары суралгам. Сотко да барып, соттук процесске катышып, өзүмдүн көз эмемди бердим. Анан атайын Кадыржан Батыровду убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кимдир бирөө ушул качырганга жардам берген деген маселе каралып атат. Эми бул дагы жөнөкөй мен ишенбейм. Азыр качып кетиш үчүн сөзсүз эле бийликтин бир көрүнүктүү өкүлүнө барып, мен мага жардам берчи качып кеткенге дегенге андай эме жок. Качкысы келген адам бизде тешик көп да Кыргызстанда. Наоборот, эч кимге жолукпай, айтпай качыш керек да, Бакыт мырза. Кандай дейсиз? Тиги Шадиевге окшоп эле лейлектен ары сууну кечип эле өтүп кетти да. Акырын жашыруун, эч кимге айтпай качып кетет. Батыров да ошондой жол менен качып кеткен. Азыр мына Исмаил Исаковду жоопко тартышып, Дүйшөбаевди жана башкаларын, Бектур Асанов жоопко тартылып атат. Менин оюмча бул дагы жөн эле баягы жалган маалымат. Ушул жалган маалыматка таянып тергөө кылмыш ишти соттун кароосуна жиберип койду. Мен ойлойм, акыйкаттуу чечим чыгат. Арадан 13 жыл өттү, туурабы? Ал окуяга байланыштуу. Ал окуяга байланыштуу убагында парламенттик комиссия болгон, улуттук комиссия болгон, анан эл аралык комиссия болду. Бирок коомчулукта бул окуяга али баа бериле элек деп деген ойлор көп да. Бүгүнкү бийлик дагы ошол коомчулуктун ошондой Ош окуясына тиешелүү юридикалык, укуктук баа бериле элек, күнөөлүүлөр жазалана элек дегенден улам азыркы бийликте кайрадан иш ачып, жана сиз айтып отурган генералды баш кылып тергеп отурушат да, соттоп отурушат.
канчалык деңгээлде бул жолку аракеттер мындай акыйкат болот, адилет болот деп ойлойсуз? Деги эле Ош окуясына укуктук баа берилгенби? Азыркы сотто каралып аткан иш бул июнь окуясына берилген баа эмес. Бул Кадыржан Батыровдун качып кеткен фактысына баа берилген иш да. Бул башка иш. Экөөнүн асман менен жердей айырмасы бар да, Бакыт мырза. Бул Кадыржан Батыровду ушул жалпысынан июнь окуясына баа беребиз деп иш ачып алып тергеп келишкен. Анан эмнегедир ушул Кадыржан Батыровду качырып булар атайын деген бүтүмгө келип, бул болгон эле бир факт. Ал эми июнь окуясына жалпысынан укуктук баа берилиш керек деген бул мүмкүн эмес да. Себеби бул укуктук баа бериш мүмкүн эмес. Мен айтпадым, укуктук баа менен саясий баанын ортосундагы айырма асман менен жер. Укуктук баа бериш үчүн убактылуу өкмөт атайын жанагындай өзбек менен кыргыз кырылсын деп уюштурган экен, бул кылмыш жасаган экен деген бүтүмгө келип анан укуктук баа берилиш керек. Эгерде андай болбосо, эми мына арадан канча жыл өттү, андай болбогонун бешиктеги бала дагы түшүнүп калды. Да, башында саясат кылып, булар атайын мындай кылган, булар мындай кылган деп ар кайсы саясий күчтөр упай топтош үчүн ар кайсы нерсени айткан. Бирок эми арадан мынча жыл өттү, аны атайын бирөө айрыкча убактылуу өкмөткө, бийликке жүктөп булар атайын ушундай кара санатайлык менен ушундай кылмыш жолуна барган деген факты жок болгондуктан укуктук баа берилген жок да. Берилиши да мүмкүн эмес да. Саясий баа берилди. Саясий баа Мен укуктук баа жөнүндө кеп болуп атат да. Укуктук баа бергенге мен юрист катары эч ким кайсы бийлик келсе дагы укуктук баа бере албайт. Убакыт өтүп кетти дейсизби? Күбөлөрдүн баардыгы жок дейсизби? Же унутулуп атат дейсизби? Эмне себеп укуктук баа берилбейт? Себеби ошол июнь окуясына ар бир окуяга байланып жүрүп отуруп, мен юрист катары иликтеп отуруп, бул июнь окуясы эмне себептен келди деген ар бирибиз иликтөө жүргүздүк да. Ошондо чыгарган бүтүмүмө мен таянып атам да. Укуктук баа бериш үчүн укуктук мыйзам буза турган органды табыш керек. Ошол убактылуу өкмөткө биз булар соттолуш керек, булар укуктук жазасын алыш керек деп атпайбызбы? Ал үчүн анда буларды кылмышкер деген баа беришибиз керек да буларга. Кылмышкер болбосо биз кантип кылмышкер деп өкмөткө ошондогу бийликке биз мындай кине кое алабыз? Биз кое албайбыз да. Мына азыркы өкмөт, азыркы бийлик ушу жалпы июнь окуясына баа беребиз деп ишти баштап, анан жана Кадыржан Батыровдун фактысы менен алек болуп атышпайбы азыр? Бул иш болуп туруп сотко өтсүн, Кадыржан Батыровго байланыштуу иш ары же бери тергелип бир чечим чыгаар да. Бирок жалпы элдин көкшүнү сууп мындай канааттандырабы анда? Кантип ушул окуянын аягына чыгабыз анда деги элечи? Канткенде чыгып бир ошого чекит коюп, мындан ары андай болбосун деп жашайбыз. Эми бул баягы биз жалпы жонунан июнь окуясы деген бул чоң маселени алып бир чоң маселе кылып көтөрүп атабыз да. Ушул июнь окуясын түзгөн фактылардын баарын биз бирден бөлүп алып укуктук баа бердик да. Биз аларды көрбөй эле эмне үчүн июнь окуясына баа берилбейт деп эле саясат жагына басым жасап атабыз да. Мындай карап көргөндө сыртынан соттолсо дагы ошол убакытта жанагындай жана өзүңүз айткандай мына Карамат мына сыртынан соттолгон экен, азыр кармалып түрмөгө кирип уже жазасын ала баштады. Дагы Кудай буйруса кармалат. Биз ылдый жагынан бери ал жанагы бир кыргызды өлтүрүп же болбосо кыргыз өзбекти өлтүргөн фактылардын баары бирден колго түшкөндөрү албетте. Жазасын алып түрмөдө отургандары бар, жазасын алып түрмөдөн чыккандары бар. То есть биз июнь окуясын түзгөн фактыларды бирден ылдый жагынан иликтеп баасын бергенбиз, укуктук баасын. Азыр жана сиз айтып аткан анча мынча саясатчылар бул эмне үчүн укуктук баа убактылуу өкмөткө берилбейт деген маселе, бул
Бул саясий талап. Бул жөн эле менин жеке оюм боюнча бул саясат. Буга баа бергенге мүмкүн эмес да, себеби укуктук жагынан ката кеткен эмес, саясий жагынан убактылуу өкмөт ката кетирген, ошол жагынан баасын алды. Менин соңку суроом болсун, сиз жанагы биз сөз болуп аткан окуялар жөнүндө баам салсаңыз, бир бааңызды берип, бир пикириңиз болсо керек. Убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү болгон. Ал 14 мүчөсү кийин кеңешип, кийин макулдашып отуруп президенттикке Алмазбек Атамбаевди сүрөшкөн, колдошкон. Бирок Алмазбек Атамбаев президент болуп келгенден кийин баягы 13 мүчө Атамбаевдин айланасында болгон жок. Болгондордун баардыгын кетирип тазалады да. Ушул көрүнүштү сиз кандай деп ойлойсуз? Эмненин себебинен мындай бул команда ыркырады, быркырады, бири-бирин колдой алган жок аягына чейин? Же жанагы 7 апрель боюнча, июнь окуясы боюнчагы маселелер буларды ажыраттыбы? Анан жана сиз айткандай, мени 2010-жылы жанагы Азимбек Бекназаров ушул кызмат сунуштап анан мен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө келип, ой силер мындай биз команда болуп иштейбизби же эртең баягы 2005-жылы мен сыртыңардан байкап жүрөм. Дагы ыркырашып бул салгылашасыңарбы өз ара деген суроо мен бир эле ушул суроом болгон. Жок, биз ошол 2005-жылкыдан жыйынтык чыгарганбыз. Биз бир туугандай болуп, бир мындай команда болуп эл үчүн деген мага ушундай басымдуу сөздү берип, убадаларын берген үчүн анан мен жанагы макул болуп бардым да. Бирок тилекке каршы көп өтпөй, бир аз эле тынчып мындай басаңдагандан кийин эле булар көрсө, булар мындай идеялык жагынан, адамдык жагынан бул бир мындай окшош адамдар болбоптур да. Булар көрсө бир эле Бакиевке, бир эле тиги Акаевка каршы болуп эле ушул адамдарга ар кимдин өзүнчө бир мындай аласасы бересеси, бул саясий аласа бересе да, материалдык эмес. Ошон үчүн эле булар бир муштум болуп биригип жүрүшүптүр да. Бийликке келгенден кийин тиги кишилер качып кеткенден кийин, бийликке келгенден кийин булар баягы кызыкчылык жок. Ар кимдин өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар да. Бул июнь окуясы же болбосо апрель тиешеси жок. Булар башынан эле мындай саясий көз караштар менен, бир принциптер менен кандайдыр бир бириккен адамдар эмес экен да. Булардын ар биринин өзүнүн жеке амбициялары бар. Ар киминин мейлеми баягы мындай угузса таарынбасын да, баягы саясий программасы, анан экономикалык программасы, анан мамлекеттин өнүгүүсү боюнча өзлөрүнүн көз карашы. Буларды уксаң ар бири ушинтип сүйлөйт. Мындай карасаң эч кандай программа деле жок, кызыкчылыктары бар да. Ошол кызыкчылыктарды кагылышуусун болгон үчүн ушундай тарап атат да. Атамбаев келгенде баарын айдабадыбы? Ооба. Байтемир мырза, биздин чакыруубузга макул болуп, убакыттап келип, өзүңүз катышкан, өзүңүз аралашкан окуялар, тарыхтын процесстерине өзүңүздүн оюңузду айтканыңыз үчүн сизге рахматымды айтам. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүзгө Кыргыз Республикасынын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.